Коопсуз шаар долбоорунун камералары 12 февралдан бери 18.600 жол эрежесин бузган фактын аныктады. Бул тууралуу бүгүнкү маалымат жыйынында Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Саркулов билдирди. Анын айтымында эреже бузуулар боюнча айыппулдар төлөнбөйт деп чечилди. Бул Ички иштер министрлигинин тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду демилгелегени менен байланыштуу. Анда автоунаа ээлери айыппулду 10 күндүн ичинде төлөсө, жазанасы 50%га чейин кыскарат деген тактоо киргизилгени турат. Саркулов билдиргендей, мыйзам кабыл алынган жана жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Башкача айтканда 4 марттан кийин катталган эреже бузуулар боюнча автоунаа ээлеринин даректерине кат кабарлар жөнөтүлө баштайт. Бул эреже бардыгына бирдей иштеши үчүн буга чейинки айыппулдар толук кечилет. 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы тест режимде иштей баштаган. КТРКнын директорлугуна талапкерлердин саны 19дан 17ге кыскарды. Алар бүгүн программалар менен тааныштырат. Бул тууралуу байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Булгунбаев билдирди. Кечээ байкоочу кеңеш талапкерлердин баары менен маектешкен. Маектешүүдөн өткөн 17си сынактын кийинки баскычына өтүшкөн. Маектешүү учурунда мекеменин учурдагы директору 2 мөөнөткө бара жаткан Илим Карыпбеков талапкерлигин алып салган. Ошондой эле дагы бир талапкер Каарманбек Кулуев тизмеден четтетилген. Булгунбаев кошумчалаганда, бүгүнкү программа менен тааныштыруу этабынын жыйынтыгы менен айрым талапкерлер сынактан четтетилиши ыктымал. Белгилей кетсек, КТРКнын башкы директорлугун шайлоо 19 мартта болот. Октябрь районунун милиция кызматкерлери иш бөлмөсүндө шаар тургуну Элдияр Асангариевди сабашып, омурткасын сындырышкан. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазып чыгышты. Учурда жабыркаган адам улуттук госпиталда оор абалда жатат. Жабырлануучунун айтымында, күркөсүн жолдон ал деп сот аткаруучулар менен милиция кызматкерлери келишкен. Алар күркөлөрдү жүктөөчү унаага жүктөштү. Каяка алып барасыңар десем эле милициялар келип колдон кайрып өздөрүнүн унаасына салышты. Октябрь ровдысына алып келип милициялар мени катуу сабап салышты. Мен полго жатып калганда бир милиция келип тизелеп далыма секирди. Милициялардан сабабагыла деп жалынды. Алар эч аеосуз сабашты. Мени сабап жатканда апам имараттын тышында турган. Аны киргизбей коюшту. Сабаган милициялар жок болуп кетишти. Бир сержант гана тургузуп жардам берди. Омурткамдын 2 жери сынып кетиптир, деген жабырлануучу Элдияр Асангариев. Бул окуя боюнча милиция азырынча маалымат бере элек.